Алтыбай, азмындыре саны сансыз жоғыда. Ат үстінде Қырғыз қаны Алтыбай, Қырғыз қаны Алтыбай. Шоғырса тартқан көпірге, жоғытпай келген әр қырғыз. Жоқ есе ата мекенге, жоғытпай келген шәр қырғыз. Атан қырғыз теңірдегі көктегі, арбақ болып текте тура көздері. Езетеден емдегенше қалушы, ерендірді ер ойыны көпбері, ер ойыны көпбері. Шоғырса тартқан көпірге, жоғытпай келген әр қырғыз. Жоқ есе ата мекенге, жоғытпай келген шәр қырғыз. Алмастың тоқымдары турасын, қалта қалған бабалардың мұрасын. Қырғыз бардан көпірінің көк тусын, қылымдарға улансын, қылымдарға улансын. Шоғырса тартқан көпірге, жоғытпай келген әр қырғыз. Жоқ есе ата мекенге, жоғытпай келген шәр қырғыз. Шоғырса тартқан көпірге, жоғытпай келген әр қырғыз. Жоқ есе ата мекенге, жоғытпай келген шәр қырғыз. Наурыз майрамына қарата ұйыштырылған Аққұла ат майданындағы көкбөрі бойынша 8-ден 1 финалдағы кезектегі беттеш Талас жана Нарын командаларының ортасында. Бұл көк кийимчендер, тоқ көк кийимчендер, бұлар Талас командасы, әлеме жашыл, ақ жашылды айтсақ болады, жашыл деп алалы, мұндан ары түшінікті болыш үшін жашыл командасы бұлар Нарын. Азыр беттеш башталары менен. Азыр Талас командасының ойыншысы 7-ші қатар санында ойнаған бұл Қарыпбек Ешиев, Вулкан сынды ат мініп жүрген. Бұл ойыншы улақты өз қарамағында алып қалған болчу. Азыр ошол замат Таластың чауылы орын алды. Қарыпбек Ешиев ал Вулкан менен жакшы ылдамдыкта баратат. Жана чауылга чыгып эң акыркы учурда эсеп сандарын ачканга мүмкүнчүлүк болду. Қарыпбек Ешиев бұл 1983 жылы төрөлгөн ойынчу. Демек азыркы учурда 33-32 жашка келип калган. Беттеш башталган деле эсеп санын ачып кетти. Негизинен биз эки команданын oyunчулары менен тааныштырып өтө элекпиз. Анткени беттеш башталган деле ушундай кооптоо ал жаралып, ал эсеп сандарын өзгөрткөнгө шарт түзүп берди. Нарын командасынын курамы бул Тилек Сариев 1-чи катар саны менен 1980-жылы төрөлгөн ойунчу. Анын минген аты Огонек, андан ары Азамат Ишенов 2-чи 1983 жылы төрөлгөн, минген аты Магнат. Тилек Жусупов 1983 жылы төрөлгөн, анын минген аты Зора. Төлөбек Кемелбеков 94 жылғы Чалыш. Руслан Түкөшов 80 жылғы Ынтымак. Ногой Нурбек уулу 92 жылы төрөлгөн, анын аты минген аты Пуля. Нурболот Санжаров Күрөң, Алмаз Абдулда уулу Тору, Каныбек Сагынбаев Күрөң, Данияр Темиралы уулу Жерде, жана Майрамбек Зарылбек уулу Тору. Тариел Койчуманов болсо ортомчу. Ушундай аттар менен Талас командасы кайрадан чабуулга чыкты. Бархат Супатаев улак менен баратат. Жана Бархат Супатаевдин КамАЗ сындуу аты КамАЗдан түшүп Тайгазандын ичинде калды. Жана ошентип эсеп сандарын 2-0 жеткирди. Биринчи упайды Қарыпбек Ешиев алып келген, экинчисинде Бархат Супатаев. Ойын башталган деле 2-0 эсеп катталып олтурат. Бул албетте Талас командасынын биз буга чейин айтып келгенде канчалык күчтүү экенинен кабар берет. Таластын oyunчулары менен тааныштырууну биз эми гана баштайбыз. Бул Марлис Койгелдиев, минген аты Тыты, өзі 1982 жылы төрөлгөн. Урмат Шерипбеков 2-чи катар саны менен минген аты Рембо, бул 1982 жылы төрөлгөн. Азыр болсо Бахтияр Жабагиев, бул Таластын oyunчусу. Мына Каракуш ысымдуу минген аты.
кезектеги 3-чү упай үчүн бараткан мезгили Нарын командасы татыктуу каршылык көрсөтө алган жок. Ошентип бул жерден Бахтияр Жабагиев Каракуш менен барып өз командасына 3-чү упайды алып келди. Бул Нарын командасы негизи Нарындын Кара жылгасынан келген оюнчулар алгачкы ирет бул беттешке келип отурат. Негизинен расмий беттештерге ушул Көкбөрү федерациясы уюштурган бул оюнга алгачкы жолу чыгып жаткандыктан ушундай таластай бул турнирдин негизги фавориттеринин бири болгон таластай командага каршылык көрсөтүү аларга бир топ кыйын болууда. Биз Айбек Исаковду 3-чү катарсан менен таласта Шамкулак, анын минген аты Тынчтык Кабылбеков Торпедо, Бахтияр Жабагиев 3-чү упайдын автору Каракуш минген аты Жоки Орозбаев, 6-чы катарсан менен эр тору Карыпбек Эшиев 1-чи упайды алып келген оюнчу Вулкан минген аты Бархат Супатаев 2-чи упайды алып келген. Ал КамАЗ минген аты Нуржан Мелисбек уулу Острый, ал эми урматы Раушан уулунуку Ахиллес, Норус Раатбек уулу Евро жана Сейитбек Анарбек уулу. Нашыл Жишан Алсеитовдун энеси Сейитбек азыр дал ушул командада Чагылган ысымдуу аты менен талас командасында оюнун жүргүзүүдө. Эми ортолук бөлүктөн жекеме-жеке чыгуу орун алууда. Урмат Раушан уулу жана ага каршы Болотбек Кемелбеков. Болотбек Кемелбеков азамат ушинтип таластык оюнчуга каршылыкты алгач ирет бир ирет көрсөтүп алды, бирок албетте Урмат Раушан уулу ал 1-чи номер менен иштейт. Оңой менен Болотбек Төлөбек Кемелбековду улакка жакындатышы мүмкүн эмес. Чыныгы күрөш бул жерде мына аттардын күрөшү деп айтсак болот. Андыктан бул Төлөбектин аты Чалыш, минген аты ал эми Урмат Раушан уулунуку Ахиллес. Ахиллес менен Чалыштын тирешинде Ахиллестин ээси Урмат ийгиликтүү болуп чыккан, бирок ошол замат Төлөбек ага каршылык көрсөттү. Урмат Раушан уулу чабуулда ага каршылык көрсөтө турган бир да оюнчу жок. Ал эсеп сандарын албетте дагы өзгөртүшү керек. Дал ошондой 4-0 талас командасынын ишенимдүү алдыга чыгып баштоосу. Мындай темп менен талас командасы кете турган болсо, бул албетте Сары Өзөн өзүнүн атаандашын 16-1 эсебинде уткан. Булар мындай темп менен бара турган болсо, албетте 20дан дагы булардын упайы ашып кетчүдөй. Бирок өздөрүнө ыңгайлуу упай айырмачылыгын кармап алгандан кийин мүмкүн алар мына ушул бир аз жайыраак ойдоп калат. Бул темп менен таптакыр бул Нарын командасы аларга тоскоолдук кыла албайт. Азыр Нарындын оюнчусу Ногой Нурбек уулу улакты жерден көтөрүп кетти эле, бирок аянттан сыртка чыгып кетти. Кезектеги жекеме-жеке кайрадан эле Урмат Раушан уулу ортого чыкты. Төлөбек Кемелбеков. Төлөбек менен кайрадан Урмат. Ал эми минген аттар Чалыш менен Ахиллестин каршылыгы. Калыс ортого кирип өзүнүн эрежесин айтып өткөндөн кийин Ахиллес Чалышты азыр жакын жолотпой улакка жакын турган мезгили Урмат Раушан уулу буга чейинки көрүнүштө ушунчалык көнгөн жакшы аттар бири-бирине Чалыш менен Ахиллестин тирешинде азыр Урмат улакты жерден көтөрүп кетип, кайрадан өз карамагына алды. Урмат Раушан уулу ушунчалык өзүнө ишенимдүү, оор басырыктуулук менен эч кандай ойлонбостон улакты өз карамагына ала алды. Эми эң башкысы аянттан сыртка албетте бул жерден чыгып кетиши мүмкүн эмес. Кезектеги чабуул. Бир да оюнчуну кайрадан анын өнөктөштөрү бардык оюнчунун жолун тосуп берди. Жогорку ылдамдыкта баратат. Мунун Ахиллестин ушунчалык акылдуулугун ушундан карасаң болот. Айланып албетте тайгазанды ылдамдык менен өтүп кетпестен келип тайгазанга жакын келгенде токтоп өзүнүн ээсине жакшы шартты түзүп берди. Ал эми 5-упайдагы Урмат Раушан уулунун эсебинде калды.
чыныгы күчтүү команда экени мына ушундан белинип отурат. Нарын командасы таптакыр каршылык көрсөтө албай, оюн талаасында бир эле команда жүргөндөй таасир калтырууда. Албетте каршылык бар, бирок эми мынчалык алсыздык Талас командасына аларга тоскоолдук кылганга такыр мүмкүнчүлүк болбой жатат. Алар жекеме-жеке күрөштө дагы утулууда жана ушундай позициялык абалдан дагы атандаштарга утулуп, тайгазанга жакын бараткан учурда бардык оюнчулар азыр кезектеги чабуул Нуржан Мелисбек уулу острый ысымдуу аты менен барып, албетте анын артынан 2 оюнчу барып калган. Ошондуктан шашып бараткан болсо кезектеги аракет ийгиликтүү. Нуржан Мелисбек уулу ишке ашыра албаган учурда өзүнүн өнөктөшү Сейитбек, мына ушул Жишандын ийнеси, бул 6-чы упайды өз командасына алып келди. Сейитбек 1992-жылы төрөлгөн. Ал мына ушул футболдо болсо качкан топ деп эсептелмек. Бул жерде ушундай тайгазанга түшпөй жерде калган улакты ошол замат көтөрүп, чагылган ысымдуу аттын үстүндө туруп Сейитбек өзүнүн алгачкы упайын алды жана өз командасына 6-чы упайды алып келди. Бул ирет мына жерден улакты көтөрүп кетүүдө Жоки Орозбаев ошентип каптал чийинден сыртка чыгып кетти аянттан, андыктан кезектеги жекеме-жеке чыгуу орун алат. Анда буга чейин Нарын командасы бир да жолу ийгиликтүү болгон жок. Баарында жекеме-жеке чыккан оюндардын баарында мына Талас оюнчулары ийгиликтүү болгон. Бул ирет кезектеги аракеттер кайрадан эле Урмат Раушан уулу, бул ирет анын атаандашы Ногой Нурбек уулу улакты жерден көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк алды. Эми булардын позициялык чабуулу кандай болот? Бул биринчи кезекте улакты өзүндө алып калууга жетиши керек. Ал канчалык ийгиликтүү болот? Мына каптал чийиндин жанында турушкан улак аянттан сыртка чыгып кеткен. Демек кезектеги жекеме-жеке чыгуу орун алат. Бул учурда биз буга чейинки оюндарда кимдер чейрек финалга чыкканы тууралуу маалымат берип өтсөк, анткени бул жерде дээрлик 6 команда кийинки чейрек финалга чыга алды. Алар Бөрүлү, Аксуу, Сары Өзөн, Талас жаштары, Достук жана Арашан командалары чейрек финалда. Азыр Талас менен Нарын командалары беттешүүдө. Булардын жеңгени менен мындан кийин Казарма менен МВДнын ортосундагы, ИИМдин ортосундагы беттеш болот. Мына ошол аны менен эң акыркы чейрек финалдагы команда такталат. Азыр болсо мына жекеме-жеке чыгууда. Кайрадан эле Урмат Раушан уулу ортодо, анын атаандашы ошол эле Төлөбек Кемелов менен Урмат Раушан уулу алар жалаң гана жекеме-жеке чыгууда бири-бирине каршы ойноп жатат. Жок, бул жерде Урмат Раушан уулу эмес, Норус Раатбек уулу чыккан. Анын минген аты Евро. Мына Евро азыр атаандашын улакка жакындаткан жок. Ошол замат Төлөбек Кемелбеков чабуулга өтүп көрдү. Тагыраагы улакты жерден көтөргөнгө. Бул жерде биз Норус Раатбек уулу албетте бир аз жашыраак. Бул 1995-жылы төрөлгөн, азыркы учурда болгону 20 жаштагы оюнчу. 21 жашта, 20дан 21ге өтүп бараткан оюнчу. Андыктан бул тажрыйба албетте сөзсүз түрдө азык кылат. Эми жаштайынан ат жалында чоңойгон оюнчу болсо дагы бул Көкбөрү деген чоң оюн. Норус Раатбек уулу улакты өз карамагына ала алды. Ага каршы ойноп жаткан Ногой Нурбек уулу улакты талашып көргөн. Бирок Норус чабуулга чыгып, Норус жана анын өнөктөшү Сейитбек. Мына Норус менен Сейитбек экөө чогулуп, эсеп сандарын 7-0 жеткирди.
Раатбек менен Норuz. Бул беттеште демек биз мындай ким жеңишке ээ болот деген суроого азыр эле жооп алып койдук десек болот. 7-0 эсеби татыктуу ватандаштык. Бул жөн гана эсеп жагынан эмес, чынында оюндун өзүнөн кимдин күчтүү экени бул жерде көрүнүп турат. Бир гана суроо бар. Албетте бир нече суроо бар. Алардын негизгисинин бирөөсү Талас командасы Нарынга дагы Нарындын Тайгазана дагы канча жолу улакты салат деген суроо. Азыр болсо Жоки Орозбаев улакты көтөрүп көрдү. Андан кийин Нуржан Мелисбек уулу кайрадан Жоки Орозбаев улакты жерден алды. Эми Жоки Орозбаев азырынча мына улакты Тайгазанга таштай элек. Буга чейин бир мүмкүнчүлүк болгон, анда атандаштары каршылык көрсөткөн болчу. Бул ирет ал ийгиликтүү. Жоки Орозбаев өз командасына 8-чи упайды алып келди. Жоки Орозбаев, анын минген аты Эртору. 1900 жок, Жоки Орозбаев, Эртору ал өзү 1986-жылы төрөлгөн. Эсеп сандары албетте 8-0. Ишенимдүү айырмачылык. Талас командасы Нарынга бүгүн чейрек финалга чыкканга таптакыр мүмкүнчүлүк бербей турганы анык болуп калды. Бирок Талас командасы тагыра Нарын командасы бул оюнда утула турган болсо, анда Казарма менен ИИМдин командасынын кимиси утулса, мына ошол оюнчу менен ойнойт. Анткени булар алыстан Кара Жылгадан жол картып келишти. Атайын келип болгону бир гана оюн өткөрүп кеткени бул туура эмес болуп калат. Ошондуктан булар башка сеткадагы эки команданын жеңилгени менен ойноп дагы бир оюнду өткөрүп кетишет. Азыр жерден улакты көтөрүү аракети көрүлүп жатат. Бирок жерден улакты көтөрүү оңой эмес. Алгачкы тайм дээрлик аягына жакындап бараткан учурда Нарын командасы эми гана бир аз өзүнө келе баштады окшойт. Ал мезгилде Жоки Орозбаев улакты жерден алганга да бир жолу аракет кылып көрдү. Жана Азамат мына улак колдо кезектеги чабуул бул жерден орун алат. Айбек Исаков мына Шамкулак аттуу аты менен барып, ой кандай кооз эсептин өзгөрүшү мына ушундай Тайгазанга улакты мына көкөлөп барып түшкөн учуру жана 9-0. 9-0 бул Айбек Исаков 1992-жылы төрөлгөн, минген аты Шамкулак. Айбек Исаков демек азыр күйлүү күчтүү күчкө толуп турган учуру дагы албетте 4 мүнөт бар экен бул беттештин бүтөрүнө. Азыр болсо биринчи аракет менен ошол замат улакты Сейитбек алып кеткенге аракет жасап көрдү. Бул Сейитбектин бир тууган агасы Жишан мына ушул Арашан командасында өзүнүн өнөрүн көрсөтүүдө. Ал эми бул жерде эми эки оюнчу келип Карыпбек Эшиевке улакты Тынчтык Кабылбеков өткөрүп берди. Эми Карыпбек Эшиев Вулкан ысымдуу аты менен мына Вулкандын ылдамдыгы жана Вулкандын үстүндө Карыпбек Эшиев мына өзүнө ыңгайлуу улакты көтөрүп алды. Бул Вулкандын абдан жакшы билесиз, буга чейинки чабуулунда да дал ушундай болгон. Ал Вулкандан атырылып чыгып, Вулкандан үзүлүп барып дал ушул жерден Тайгазанга улакты таштады. Жана Карыпбек Эшиевдин бул экинчи жолу Тайгазанга улакты ташташы. Ал эми эсеп сандары 10. Бул юбилейдик упай. Карыпбек Эшиев биринчи жана 10-чу улакты Тайгазанга таштады. Кайрадан оюн уланат. Биринчи таймга дагы убакыт бар. Эсеп сандары мындан ары дагы өзгөрүшү мүмкүн. Ал мезгилде улак жерде мына сүрмө топтун ичинен кимиси улакты алып кетет. Ой Азамат Жоки Орозбаев улакты алары менен ошол замат чабуулга чыкты.
жана Жоки Орозбаев дагы ийгиликтүү. Улак Тайказанда 11-10. Жоки Орозбаев дагы экинчи өзүнүн ийгиликтүү аракетин жасады. Жоки Орозбаев анын минген аты Эр Тору, өзү азыр 30 жаштагы бул улакчы. Ушундай бул Талас командасында дээрлик албетте алсыз оюнчу жок. Анын баары күчтүү, чыныгы чебер. Кыргызстандын улуттук курама командасында ойноп жүргөн оюнчулар. Бул ирет алгачкы аракет Сейитбектин аткаруусунда болгон жок. Ал эми Нарын командасынын Ногой Нурбек уулу улакты жерден алганга аракет жасап көрдү. Улакты кармап барып, бирок эң аягында гана толук мүмкүнчүлүк ала алган эмес. Ал ортодо Талас командасы кайрадан чабуулга өтөм деп, бирок Нарын командасынын оюнчулары мына өз карамагында алып калды. Эми Ногой Нурбек уулу Нарын командасындагы эң активдүү оюнчулардын бири дал ушул Нурбек. Жана улак мына аянттан сыртка чыгып кеткендиктен эми ортолук бөлүктө кезектеги жекеме-жеке чыгуу орун алат. Улак ушул тегерек аянттын ортосунда эмес, андыктан аны азыр бир да оюнчу улакты ортолук бөлүккө коюп берчүлөй туру жок. Эми мына Таластын оюнчусу аны ортого койгондон кийин Азамат ойлогондой так ортого коюп берди. Төлөбек Кемелбеков жана Урмат Раушан уулу Төлөбектин бир жолу улакты жерден көтөрүп кеткен, жекеме-жекеде ийгиликтүү болгонун көргөнбүз. Мына кайрадан эле чалыш менен Ахиллестин тирешүүсү убакыт соңуна чыкты. Андыктан бул чалыш менен Ахиллес бири-бири менен тирешпей эле койсо болот. Биринчи оюндун жыйынтыгы боюнча эсеп сандары 11-0. Абдан өтө чоң айырмачылык. Биз сиздер менен экинчи 20 мүнөттүктө жолугабыз. Нарын менен Талас командаларынын 8-1 финалдагы беттешинин экинчи таймы. Биринчи бөлүктүн жыйынтыгы боюнча 11-0 эсебинде Талас командасы алды да, экинчи таймда башталары менен ошол замат Карипбек Эшиев мына Вулкан менен азыр атырылып бараткан мезгили, бирок бул ирет ал ийгиликтүү боло алган жок. Анткени анын жанынан Азамат Ишенов чыгып калган. Мына кайрадан дагы бир сыйра жок, бул албетте булардын ушул жерде азыр Эшиев, Карипбек Эшиев өзүнүн өнөктөшүнө улакты алып берем деп, өткөрүп берем деген учурда каршылык улакты жерге түшүрүп алган. Кайрадан Карипбек Эшиев мына өзү жерге таштаган улакты көтөрүп кеткенге аракет кылды эле. Эми Сейитбек мына Анарбек уулу азыр ишенимдүү бул жерде чабуулга баратат. Ал мезгилде аттын башын буруп, себеби албетте булардын тайказаны алмашкан. Буга чейин дал ушул биздин оң жактагы биринчи 20 мүнөттүктө тайказанга улакты таштап жаткан болсо, эми карама каршы тарапка башташ керек. Мына чагылгандын сызып бараткан мезгили Сейитбек Анарбек уулу бул эсепти ачканга мүмкүнчүлүк ала алган жок. Албетте дагы мындай татыктуу каршылык көрсөткөн деле эч ким болгон жок. Негизинен Сейитбек бул өзү 1992-жылы төрөлгөн абдан жакшы оюнчу деп, мына Жишандын бир тууган иниси деп, мындай баары мыкты улакчы көкпөрчү экенин билишет. Бирок бул ирет ал ийгиликтүү болуп чыккан жок. Эми ошол өзүнүн күсү менен барып аянттан сыртка чыгып кетти. Демек жекеме-жеке чыгуу бул жерде орун алат. Азыр Талас командасынан Жоки Орозбаев ортого түштү. Бул Жоки Орозбаев албетте мыкты оюнчулардын бири. Мага каршы негизинен буга чейин Төлөбек Кемелбеков жекеме-жекеге чыгып аткан болчу. Бул ирет
Ногой Нурбек уулу улакка жакындай албай жаткан болсо, бул ирет жакшы ыңгайлуу учурду өзүнө түзүп ала алды. Бул пуля менен бул жерде эр торунун ортосундагы мына кармаш жана мына бири-бирин сүргүлөп барып, 6 катар санда ойногон оюнчулар Жоке Орозбаев улакты көтөрүп кеткенге буга чейин мүмкүнчүлүк болгон. Мына ушунчалык аттардын бири-бирин ушинтип сүрүшүп, түртүшүп турганы булар чындап ушундай көкпөргө ылайыкталган, абдан баалуу аттар, абдан ушундай ийгилик алып келе турган, өздөрүнүн ээсин толук түшүнгөн аттарды айтсак болот. Азыр мына Жокени улакты жерден көтөрө алды. Бул албетте Нарындын тайгазанына жакын жердеги аянт болчу. Андыктан ошол замат Жоке чабуулга өткөн, кайрадан эле өзү менен жекеме-жеке чыккан оюнчу Ногой Нурбек уулу мага каршылык көрсөтүп баштады. Мындай абалдан албетте чабуулга чыгуу бир аз кыйыныраак жана Азамат, бирок аны ишке ашырганга Жоке Орозбаевда мүмкүнчүлүк болду. Өзүнүн беттештеги 3-чү упайын, ал эми жалпы эсепте 12-чи упай жаралды. 12-0 Нарын командасы кур дегенде мына бир жолу дагы азыр тайказанга улакты таштай албай жаткан мезгили. Жоке Орозбаев чындыгында мыкты улакчылардын бири. Ал азыр 30 жашка чыгып калган оюнчу, абдан тажрыйбалуу жана келечекте дагы бир топ жылдар бою өзүнүн ушундай жакшы деңгээлин көрсөтүп жүрө ала турган оюнчу десек болот. Анын минген аты эр тору. Мына ушул эр тору ортолук жекеме-жекеде дагы өзүн абдан жакшы көрсөтө алганын сиздерге айтып өтөбүз. Азыр кайрадан ортолук бөлүктөн улакты мына жерден ийилип кетүүгө болгон алгачкы аракеттер. Ал мезгилде Бактияр Жабагиев мына кара куш менен ылдамдап баратат. Ал эмнегедир улакты бутуна алды. Бутуна албай, албетте бул карама каршы тарапка барыш керек. Мына ошон үчүн бутка илген. Бул толук түшүнүктүү. Мына кара куштун мына сызып бараткан учуру улакты мына бир колуна алып ушинтип эч ким ага тоскоолдук кылбайт. Мына ыргытып көкөлөтүп таштаганга шарт түзүлмөк. Мына эсеп сандары 13-0. Бул жерде Бактияр Жабагиев мына 3-чү упайды өз командасына алып келген, жана 3-чү жана 13-чү. Бул дагы ушундай бул жакта Карипбек Эшибаев бар. Ал 1-чи жана 10-чу упайды алып келген, бул болсо 3-чү жана 13-чү. Бул символикалуу көрүнүштөр. Бактияр Жабагиев 1989-жылы төрөлгөн оюнчу. Азыркы учурда демек 26-27 жашка келип калган, абдан жакшы жагынан дал ушул жерде Бактияр көрсөтө алган. Кезектеги улакты борбордук бөлүктөн алууга болгон аракет, биринчи аракеттен эле улак жерден көтөрүлдү. Нуржан Мелисбек уулу бул азырынча улакты мына тайгазанга сала элек. Демек, азыр мына ушул алгачкы өзүнүн упайын алганга мүмкүнчүлүк бар. Анын ага каршылык көрсөтө турган бир дагы оюнчу бул жерде көрүнбөй турат. Нуржан Мелисбек уулу жана 14-0 бул албетте Достук командасынын рекордун кайталады. Анткени Достук 14 жолу тайгазанга сала алган. Буга чейинки Ак Тала менен болгон беттеште ал эми азыр Талас командасы мына ошол Ош облусунан келген Достук командасына теңеди. Бирок алар 3 таймдын жыйынтыгында 14 упай жеткирген. Ал эми Талас командасы ушундай экинчи бөлүктүн ортосуна жете элек учурда эле. Мына кезектеги Талас командасынын чабуулу, ал албетте азырынча ийгиликтүү боло элек. Жана улак бул жерде жерге түшүп калды дагы. Ушул жерден
Албетте бул жерде мына улактын бардык тарабы ачык эмес, бир жак тарабында мына тайказан бар. Ошондуктан муну жерден көтөрүп кетүүгө албетте ыңгайлуу учур оңой менен жарала койбойт. Ага карабастан бул улакты жерден көтөрүп кеткенге мына Талас командасынын оюнчусунда мүмкүнчүлүк болду. Ал атынын тизгинин кое берип атаандашынан улакты тартып алганга гана аракет жасап жаткан. Азыр кайрадан мына Бактияр Жабагиев жок өзүнүн өнөктөшүнө ашырып берген экен улакты. Марлес Койгелдиев анын минген аты Тыты. Мына ушундай эң жашуулуу оюнчулардын өз командасында албетте болгон оюнчулардын бири Марлес Койгелдиев улакты өз карамагында алып кала албай, аны жерге өзүнүн өнөктөшүнө берерде жерге таштап кеткенде кайрадан Талас командасында улак кармалууда. Бул беттеште албетте жеңүүчү анык. Бирок азыр Айбек Исаков өз учурунда мына Достук командасында ойноп жүргөн бул оюнчу 9-чу улакты ал тайказанга салган. Азыр дагы бир ийгиликтүү аракетин жасаш үчүн мына 3 оюнчу тең артта калып калды. Баарын жазгыр өттү, бирок бирөөсү кайрылып келип кайрадан жолун тосконго мүмкүнчүлүк алып отурат. Демек, Талас командасы бул жерде тактикалык жактан жакшы ойной албайт. Анткени 19 эсеби бул абдан жок, ири эсеп айырмачылык бул абдан жогору болуп, мына ошентип алар эми бир аз бошоңураак ойной баштаганбы, бирок аягында алар деле ийгиликтүү. Ошентип Марлес Койгелдиев бул беттештеги өзүнүн алгачкы упайын жарата алды. Ал эми жалпы эсеп боюнча 15-0. Булар эми Достук командасынын рекордун жаңыртты. Алдыда дагы бир команда бар, алар Сарыөзөн. Сарыөзөн ушул 8-1 финалда Илбирс менен ойноп, аларга 16 упай жараткан, 16 жолу улакты тайказанга таштаган. Андыктан азыр Талас командасында мына ушул мүмкүнчүлүк бар, алардын рекордун кайталашы керек. Себеби биз мына жеңүүчү аныкталып калган учурда ушундай кызыктуу көрсөткүчтөргө албетте маани бере баштайбыз. Мына ылдам бара жаткан бул Нуржан Мелисбек уулу өзүнүн острый асымдуу аты менен ага каршы чыкчу оюнчулар бул жерде пайда боло кала. Жок, андай эмес. Эмнегедир мына ушул жерде Нарын командасындагы Тариел Койчумановдун ал өзүнүн атын башкара албай, мына ал таптакыр башка жака кетти. Ал мезгилде биз мына ушул Нуржан Мелисбек уулунун экинчи упайы 16-чы упай. 16-чы жана Сарыөзөндүн рекорду кайталанды. Аны жаңыртуу үчүн дагы жок дегенде бир жолу улакты тайказанга ташташ керек. Албетте Нарын командасынан татыктуу каршылык жок. Андыктан ал бул рекорд жаңырарынан биз күмөн санабай эле койсок болот. Ал мезгилде Нарындын оюнчусу Тилек Жусупов ортолук бөлүккө жетпей улакты жерге таштап алды. Демек, кайрадан өзү келип ушул борбордук бөлүктөгү каптал чейинден 15 метр аралыктагы жерге улакты коюшу керек. Бир сыйра бул айланып келүүнү чечкен сыяктуу. Эмне болсо дагы мына ушундай ага эч ким каршылык көрсөтпөй турган учурда улак менен бир-эки ары бери жылып алса бул эч кандай жаман нерсе эмес. Мына кайрадан борбордук бөлүктөн, ортолук бөлүктөн эми улакты жерден көтөрүп кетүүгө алгачкы аракеттер катар менен эки оюнчу улакты кармап калган. Ал мезгилде Карыпбек Эшиев Вулкан менен атырылып баратат. Жана эч кандай каршылык жок, ишенимдүү, жөнөкөй баары. Мына Карыпбек Эшиев 17-чи упайда алып келди. Мына убакыт өткөн сайын уламдан улам ушинтип айырмачылык орун алууда. Андыктан Карыпбек Эшиев бул беттеште 3 жолу упай жарата алды. Улакты атаандаштардын
тайказанына салдандыктан бул 1-10 жана 17 улакты тайказанга салган. Бул рет мына таластыктар мына Нуржан Мелисбек уулу анын колунда улак баратат. Анын мына тегерегинде ата-анашынын 4 оюнчусу тең келип, бирок мына эч кимсе улакты тартып алганга мүмкүнчүлүк ала алган жок. Азыр болсо мына кайрадан эми Вулкандын бул жерде чабуулу жок, ал өзүнүн өнөктөшүн ашырып берди. Урмат Раушан уулу Ахиллес менен баратат. Ахиллес жана ага каршы Азамат Ишенов тоскоолдук жаратышы керек. Жок, ал тоскоолдук жарата албай ары өтүп кетти. Ал эми Ахиллестин ээси Раушан уулу Урмат эгер мен жаңылбасам 18-чи 18-чи упайды алып келди. Дагы 18-0 бул ушунчалык ири эсеп. Бул 8ден 1 финалда катталып отурат. Бир дагы башка команда 18 жолу тайказанга улакты сала алган эмес. Ахиллес негизинен мына жекеме-жеке оюнда ушундай өзүн жакшы жагынан көрсөтсө, бул рет мына ушундай жебедей сызып барып тайказанга улакты таштаганга өзүнүн ээсине шарт түзүп берди. Кезектеги мына ортолук бөлүктө улакты алуу үчүн болгон аракеттер башталды. Нарын командасынын алгачкы аракети ийгиликтүү эмес. Эми ортолук бөлүктөн мына ушунчалык булар ийкемдүү ойноп, мына бир эңкейгенде улакты жерден көтөрүп кеткенге Жоки Орозбаевда мүмкүнчүлүк болду. Жоки Орозбаев дагы деле анын колунда улак. Ал мына ээн эркин, эч кандай тоскоолдук жок жана ишенимдүү. 19-чу упай жана Жоки Орозбаев бул мына эр торунун үстүндө барып 19-чу упайды алып келди. Эсеп жагынан мына дал ушундай абдан чоң көрсөткүч. Демек беттеш жаңы башталган деле айтып өткөн болчумун. Мындай темп менен кете турган болсо, булар 20дан ашып кетиши мүмкүн деп. Мына ошол азыр 19-чу упай келди. Жоки Орозбаев ошентип бул жерде 4 жолу тайказандан тайказанга улакты сала алды. Азыр бул жерде фаль старт. Андыктан албетте ортолук бөлүккө улак ташталбай алган. Бул рет дагы Нарын командасынын оюнчусу Тариел Койчумановда мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал улакты мына жерден алып барып, мына ушул ортолук бөлүккө койду. Эми мына старт алып 20-чы упай үчүн аракеттерин албетте Талас командасы жасайт. Ал эми Нарын командасы алар жок дегенде бир упай алганга аракет кылышы керек. Бир жолу тайказандан атайын ат артып, ушул Нарындан келип тайказанга расмий беттеште бир дагы жолу улакты сала албай калса, албетте бул өкүнүчтүү. Негизинен Нарынды командасын түшүнсө болот. Алар абдан күчтүү командага туш келип калды. Татыктуу атаандаштыкты көрсөтө алган жок. Мындай жерде мына ушундай Нарындын оюнчулары ушунчалык алсыз деген бул дагы туура эмес болуп калат. Анткени бул жерде жөн гана Талас командасы күчтүү. Ошондуктан мындай беттеш башталган деле жеңүүчү ким экени аныкталып калды. Алгачкы бир 4-5 мүнөттө эле алар ири эсепте каттап салышкан. Андыктан бул команда биринчи жолу мына ушундай расмий беттешке катышып атат. Андыктан бул жагынан дагы булардын оюн келечеги алда. Мына жекеме-жеке чыгуу азыр Тилек Сариев Аганёк деген аты менен таластык улакчыга каршылык көрсөтүүнүн аракетин жасоодо. Ал мына кайсыл жактан келип мына түрткүлөп сүргүлөп көргөнү менен ал ийгиликсиз болуп, мына экинчи номер менен иштегенге аргасыз. Нооруз Раатбек уулу болсо бир эңкеби менен улакты өз карамагына алып ала алды. Ошол замат бирок Тилек Сариев бул ага каршылык көрсөтүү менен алек. Азыр мына эми мына ушул Тилек Сариевдин каршылыгынан кутулуп чыгуу үчүн
Норус Раатбек уулу ылдамдыкты бул жерде күчөтүшү керек. Жок, өзүнүн өнөктөшүнө берип койду. Эми Бахтияр Жабагиев кара куш менен сызып барат. Жок, бул жерде атын өзгөртүп алган экен. Жоки Орозбаев минген атын Жоки Орозбаев эр тору дал ушундай, кара куш эмес, эр тору. Эр тору менен кара куш. Жок, эң башкысы ал эмес, эң башкысы мына деме Сейитбек Анарбек уулу улакты өз карамагында алып калды. Мына атаандаштын мына Тайказаны жака чейин барып келгенден кийин эми кайрадан чабуулга чыгышы керек. Ал мезгилде мына Нарындын оюнчусу Алмаз Абдулда уулу аны артта жазгырып өтө алды. Жана мына евро менен барып бул жерде ишенимдүү, абдан ишенимдүү Сейитбек Анарбек уулу өзүнүн 3-чү упайын жана жалпы көрсөткүчтөгү 20-0 көрсөткүчтөгү 20-0 эсеби катталды. Бул юбилейдик упай. Сейитбек Анарбек уулу бунун минген аты чагылган. Ошентип экинчи таймдагы акырындап соңуна жакындап баратат. Ал учурда чындыгында Талас командасына таптакыр тоскоолдук атаандаштык алып келе алган жок. Андыктан албетте Калыстын ышкырыгы менен бул беттеш андан ары уланыш керек болчу, бирок экинчи тайм соңуна чыкты. Эсеп сандары 20-0. Биз 3-чү бөлүктөн жолугабыз. Талас менен Нарын командасынын ортосундагы 3-чү тайм. Эсеп сандары болсо 20-0. Талас командасы ушунчалык ишенимдүү. Андыктан бул беттештеги албетте чейрек финалга чыга турган команда анык. Ал албетте Талас командасы, бирок башка суроо бар бул жерде. Дал ушул Талас командасы эми бул 3-чү 20 мүнөттүктө дагы канча жолу Тайказанга улакты салат деген суроо бар. Азыр болсо Жоки Орозбаев улакты жерден ийилип кеткен болчу, бирок ал кайрадан жерге түшүп калды. Бул ирет Нуржан Мелисбек уулу улакты жерден көтөрүп, эми булар албетте 3-чү таймда Тайказандарын алмашты. Демек, бул жерде ушул биздин оң тарабыбыздагы, экран оң жагындагы Тайказанга упай салышы керек. Азыр Орозбек уулуна, Мелисбек уулуна эч ким каршылык көрсөтпөй турган болчу, бирок эмне болсо дагы 3-чү таймдагы алгачкы упай бул жерде келген жок. Тайказандан албетте улак орун ала элек. Азыр мына ушул аракетти ишке ашырып аягына жете турган эң акыркы аракеттер Нарын 3-чү 20 мүнөттүктө абдан ушунчалык мындай каардуу чыккан сыяктуу. Анткени бул ирет ушинтип жок дегенде 20 мүнөттү өз деңгээлинде өткөрүүнү чечишкен сыяктуу. Ага карабастан азыр мына улак башка оюнчуга берилди. Ал дагы негедир чабуулга чыккан жок. Жоки Орозбаев бир айланып келип, ошентип 20 мүнөттөгү алгачкы упай жана жалпы эсеп 21-0. Бул Жоки Орозбаев 21-чи упайды алып келүү менен буга чейин ал 4 жолу улакты Тайказанга салган. Бул 5-чиси. Демек, мыкты бомбардирлер арасында дал ушул Жоки Орозбаев 1-чи орунга чыкты. Анын минген аты эр тору. Жана биз буга чейинки таймдагыдай эле ушундай Нарын командасынын каршылыгын бул жерде көрбөйт сыяктуубуз. Бул ирет мына нарындыктар жерден улакты ийилип кеткенге мүмкүнчүлүк болду. Ногой Нурбек уулу Пуля деген минген аты менен
чабуулга чыкканга Талас командасы азыр мүмкүнчүлүк бербей жатат. Жана алардын албетте бул Ногой Нурбек уулу улакты өз карамагында жакшы алып кала алган жок дагы. Албетте анын колунан улак жерге түшүп кетти. Ошол замат Таластын оюнчусу дагы улакты жерден алганга аракет жасап көрдү, бирок өзүнүн аты улакты басып алгандан кийин ал жерден көтөрүлбөй, азыр сүрмө топ улактын тегерегинде аны көтөрүп кеткенге болгон аракетин жасоодо Урмат Раушан уулу Ахиллес менен азыр улакты жерден көтөрүп алды. Анын азыр ылдам бара жаткан мезгили Ахиллестин үстүндө Урмат Раушан уулу жана ой ушунчалык коос көрүнүш орун алмак эгерде улак Тайгазандын ичине түшсө. Тайгазандын алгач кырына тийип, андан кийин карама каршы жактагы кырына дагы тийгенден кийин Тайгазандан сыртка түшүп калды. Бул жерден улакты көтөрүп кетүү бир аз кыйыныраак, анткени улактын бир жак капталын толугу менен Тайгазан жаап калган. Теми ага карабастан буга чейин мындай көрүнүштөрдө улакты жерден көтөрүп кеткен учурлар болгон эле. Эми Урмат Раушан уулу кайрадан улакты өз карамагына алды. Ошол замат атаандаштары каршылыгын көрсөтүп жатканда азыр улак кимде экени бул жерде такталат. Талас командасында улак бар, бирок албетте Тайгазанга азыр Нарын командасы жакындатпай жатат. Урмат Шерипбеков азырынча ал бир дагы жолу улакты Тайгазанга таштай элек. Демек бул оюнчуда жакшы мотивация бар. Азыр коргоочулар уламдан улам жолунан чыгып өз Тайгазанын сактап турат. Жана албетте мындай тоскоолдук болуп жаткан учурда улакты Тайгазанга салуу кыйыныраак. Азыр Урмат Шерипбеков өзүнүн өнөктөшүнө улакты өткөрүп берди. Ага каршы ойной турган оюнчуну артта калтыргандан кийин Сейитбек Анарбек уулу, бул дагы Талас командасындагы эң активдүү оюнчулардын бири. Бир оюнчуну жазгырды, бирок анын жолунан дагы бир атаандаш чыкты. Бул ирет Тариел Койчуманов ортомчу деген аты менен ортодон пайда боло калып улакты Тайгазанга тыштаганга мүмкүнчүлүк бербей калган. Азамат Нарын командасы азыр жакшы коргонуп жаткан чора. Сейитбек Анарбек уулу бир сыйра четке чыгып келип, улактын абалын жакшылап оңдоп алды. Эми атаандаштардын позициясын бир сыйра карап, ээлеп алгандан кийин өздөрүнүн Тайгазанын көздөй баратат. Бул тактикалык жүрүш болуп эсептелет. Эмне үчүн? Анткени ушул жака келгенде бул жактан алыстан ушундай ылдамдык менен Тайгазанды көздөй келиши керек. Нарын командасынын оюнчулары ошол өздөрүнүн Тайгазанынын четинде калды. Азыр ылдамдык менен бараткан Бактияр Жабагиев улакты Тайгазанга салып, ошентип ал 22-нчи упайды өз командасына алып келди. Урмат Жабагиев буга чейин 2 жолу 3-чү жана 13-чү улакты Тайгазанга салган. Бул ирет 22-нчи упайда өз командасына алып келди. Бул абдан жогорку көрсөткүч 22. Бул турнирде мынчалык көп жолу улак Тайгазандан орун ала элек болчу. Андыктан Нарын командасында бир да упай жок. Алар азырынча атаандаштын Тайгазанын албетте камалоого ала элек. Азыр ортолук бөлүктөн кайрадан аракет орун алмак, бирок калыстын ышкырыгы бул жерден жаңыргандай болгон, бирок жаңырбаптыр. Нуржан Мелисбек уулу улак менен келип, Острыянын минген аты Азамат Нуржан Мелисбек уулу 23-чү упайды өз командасына алып келди. 23-0. Нарын командасы такыр каршылыкты көрсөтө алган жок. Мүмкүн ушундай ат артуу алыстан келгенден кийин жок дегенде бир упай, жок дегенде бир жолу улакты Тайгазанга салганга шарт түзүп алышы керек болчу. Ал мезгилде
улак ортолук бөлүккө ташталбай калды. Калыс болсо оюнду улантып бергиле деп атат. Анткени мындай жерде ушундай ири эсеп катталып жаткан учурда андай майда барат нерселерге көңүл бөлүүнүн деле чындап айтканда анчалык мааниси жок. Тилек Жусупов Зора ысымдуу аты менен улакты чаап келаткан мезгилде анын атаандашы таластык оюнчу, жаңылбасам бул Марлес Койгелдиев, аттын үстүнөн атаандашынан улакты жулуп алган. Ал өзүнүн өнөктөшүнө чыгарып берди. Бактияр Жабагиев мына ушундай улакты тайказанга салуу жагынан чыныгы чебер оюнчу. Мына ошондуктан Улан Жабагиевке көбүрөөк улакты жерден алгандан кийин өткөрүп берүүдө. Ал тайказанды бир сыйра айланып барып таштайм деп ал учурда атаандаштары тоскоолдук жаратып калды. Дагы 24-чү упай азырынча келе элек. Үчүнчү таймдын бул албетте биринчи жарым бөлүгү. Бул мезгилде бир оюнчунун аты жерге жыгылып калды. Андыктан бул жерде токтоп турушу керек. Ордунан туруп кетти. Ошол эле Жабагиев, улак дал ушул Жабагиевде болчу. Сүрмө топ келип жерге артынан баары сүрүп такап келгенде мына ушундай жерге отуруп калганга аргасы болгон. Эми дал ушул жерден улакты көтөрүп кетүү аракети жасалат. Мындай мүмкүнчүлүк көбүрөөк Талас командасында, анткени алар көбүрөөк жерден улакты көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк алган. Нарын командасы менен эгерде жаңылбасам болгону 2 жолу гана алар мына ушул 20 мүнөттөн көп убакытта 2 жолу гана улакты жерден көтөрүп кеткенге өздөрүнө шарт түзө алган. Талас командасынын оюнчусу Урмат Шерипбеков азыр аракет жасады. Андан кийин Нарын командасында 2 оюнчу чогуу улакты жерден алганга шарт түзүлгөн. Урмат Шерипбековду улак ал дээрлик 3 оюнчуну артта калтырды. Атаандашынын 3 оюнчусун ал эмнегедир шашпай улакты ушундай тайказанга анча деле таштагысы келбей алгандай түр көрсөттү. Мүмкүн ал каршы эпкинден атаандаштарды кармап, андан кийин мына ушул чабуулга чыкканга аракет жасаган сыяктуу. Урмат Шерипбековдо дагы деле улак жүрөт. Ал дагы бир айланып келди. Дагы бир нече оюнчуну артта калтыруу үчүн ал мезгилде ошентип улак башка оюнчуга өткөрүлүп берилди. Айбек Исаков, бул минген аты Шамкулак. Мына ушундай эми дагы бир жөнөкөй ишке ашырылган Айбек Исаковдун аракети. Өз мезгилинде Достук командасында ойноп жүргөн бул оюнчу 24-чү улакты Men sizlarga ishni jarayonlardan aytaverayim. Vaqt bo'lsa shu ketyapti. 2 minutga жетпеген vaqt qoldi. Беттештин бүтөөрүнө саналуу гана мүнөттөр бар. Ал учурда 24-0 эсеби катталып турат. Талас командасынын оюнчусу Нуржан Мелисбек уулу улакты жерден көтөрүп кетти. Ага каршылык кылып 2 оюнчунун кимиси тартылат. Албетте Нуржан Мелисбек уулу эч кимге улакты берген эмес. Ал өзүнүн өнөктөшү Жоки Орозбаевга улакты өткөрүп берди. Жоки Орозбаев болсо ары бери аракет кылып, бирок аягында ушундай улак болсо оюн талаасында калган. Эми биз 25-чи улакты көрдүк. Бул футбол тилинде азыр Норус Раатбек уулу киргизди. Бул евро менен келип, евродон ажырап барып. Негизинен мындай стилди биз 2014-жылы Бразилияда дүйнө чемпионаты болгон. Анда Ван Перси голландиялык оюнчу мына ушундай
дал ушундай сүзүп барып топту атаандаштын дарбазасына киргизип, албетте иштеги Хамес Родригестен кийинки эң мыкты гол жанады экинчи орунду алган. Бул ирет дагы Нооруз Раатбек уулу дал ушундай көрсөткүчтө, дал ушундай көрүнүштө улакты тайказанга таштады. Азыр болсо нарындык оюнчу Азамат көтөрүп кетишин керек. Көтөрүп кетти аны эми Ногой Нурбек уулу жок дегенде бир упайды өз командасына алып кетиши керек эле, бирок Карипбек Эшиев аны менен макул болгон жок. Алар өз тайказанын нөлдө сактап калганга аракет жасаган. Карипбек Эшиев Вулкан менен барып жөнөкөй ушундай 26-чы упайды өз командасына жазып кала алды. Ошентип 26 жана Карипбек Эшиев бул 1-10 жана 17-чи упайды алып келген. Бул рет 26-0. Азыр Нарын командасынын оюнду мындан ары улантканга деле каалоосу анчалык болбой калды окшойт. Бирок убакыт деген убакыт, эреже деген эреже, убакыттын соңуна чейин оюн улантылышы керек. Азыр болсо кезектеги упай үчүн аракеттер жасалат. Нарын оюнчулары мына оюндун кызуусуна бир топ эле кирип калган сыяктуу. Андыктан алар дагы ишенимдүү жерден улакты үзүп кеткенге болгон аракеттерин жасоодо. Ал ортодо биз мына дагы бир рет кийинки бөлүккө чыккан командалардын аттарын атап, чейрек финалда кимдер беттештерин айта турган болсок, 18-мартта Бөрүлү менен Ак Суу командасы бири-бирине каршы ойнойт. Андан кийин дал ушул чейрек финалда азыр бул чабуулдан кийин гана сөздү улантабыз. Урмат Шерипбеков 27-чи ирет улакты 27-чи ирет улакты мына Тайказанга салып койду. Бул абдан чоң көрсөткүч. 27 дал ушундай эсеп. Эми бул рет биз андан ары сөзүбүздү улай берсек, мына Бөрүлү менен Ак Суу беттешет чейрек финалда. Сары Өзөн менен Талас жаштары беттешет. Алар дагы чейрек финалда, дагы бир чейрек финалда ойной турган оюнчу бул команда бул Достук менен Арашан. Достук менен Арашан командалары. Ал эми азыр Талас менен Нарын командасы ойноп эсеп соңуна чыкты. 27-0. Андыктан биз Талас командасын чейрек финалга чыгышы менен куттуктайбыз. Ал эми Нарындын жакшы оюндары алдыда, алардын келечеги кең деп айтмакчыбыз. Rahmat,